ишиңерге ийгилик, ушул алган кесибиңер ийгиликтүү болсун, жолуңар ачык болсун. Спасибо большое. Тигүүчүлүк, бычмачылык бул менин кыялымдагы кесип эле. Ал кесипке жеткен соң билген тажрыйбамды башкалар менен бөлүшүүнү кааладым деген Сарыбаева Толкун Канатбековнаны кепке тарттык. Ал акыркы 10 жылдан бери каалоочуларга тиккенди, бычканды үйрөтүп келет. Айтымында анын окуу борборунан жүздөгөн адамдар билим алып, алды ири ийгиликтерди жаратууда. Цехтерде иштеп атат, лекала жазап иштеп атышат, конструкторский бюролордо иштеп атышат. Закройщик болуп иштеп атышат. Өздөрүнүн цехтерин ачкандар дагы бар көп. Өзүнүн бизнестерин ачкандар көп. Алды бизнестерин ачып, жүздөн машинка алып иштеп атышат. Кээбилер мугалим болуп кетет, курстардан берип, үйрөнүп, ошентип өздөрү жеке курс ачып кетишет өздөрү. Өлкөдөн тышкары чыккан окуучуларыбыз бар, Санкт-Петербургда бар. Конструкторский бюрода иштейт, Москвада бар, аякта да конструкторский бюрода иштеп атышат. Толкун Сарыбаеванын курсунан окуу үчүн жаш куракка чектөө коюлбайт. Айтымында 15 жаштагылардан тартып 70 жашка чейинкилер билим алып кетишкен. Каалоосу күч, тигүүчүлүккө дилгир адам болсо 2 аптада да үйрөнүп кетүүгө үлгүрөт дейт ал. Кыздардан желание керек. Желание болсо эле биз баарын үйрөтө алабыз. Аялдардын, мырзалардын, кичинекей балдардын кийимдерин жасаганга. Биринчи кол менен жасаганга үйрөтөбүз, андан кийин уже программа менен жасаганды үйрөтөбүз. Программа менен уже компьютер менен, графис программасы менен иштеп үйрөнүшөт. Практика жүзүндө окушат. Бүткөндөн кийин практикага жиберебиз, цехтерге, шаар ичинде цехтерге жиберебиз. Сарыбаеванын айтымында окуучуларды үйрөтүү жеңил конструкциялардагы кийимдерден тартып эң татаалдарына чейин жетет. Ошондой эле кийимден башка нерселерди да тигишет. Окууну бүткөндөн кийин международный сертификат беребиз. Сертификатыбыз бизге башка жерлерге дагы котироваться этилет. Bir ayda 5000 сом төлөшөт, күнүгө келишет, биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин окушат, 2 саат, 3 сааттан окушат. Кийимден тышкары баардык нерсени эле жаза беребиз. Уже кийимди конструкциялашкандан кийин уже оңой болуп калат калган нерсе. Например, мебелдин чехолдору, жаздыктын сырттары, уже аларга оңой болуп калат. Азыр ушул костюм жасаганга киришип атат бул Гүлнара. Тиги кыз болсо уже жасап атат комбинезон. Көрсөтүлө. Комбинезон жасап атат, бул уже анализ уже жүргүзгөн. Анализ жүргүзгөн. Бул жанакы программага салынгандан кийинки. Программада жасаганда мынтип өзү чыгып калат азыр. Көрсөтөм силерге. Мынтип кийиз жасаганды, шырдак шырганды, түймө түйгөндү жакшы көрөм. Жасап да билем да. Ысык Көл областынын Балыкчы шаарында төрөлүп өскөм. Ошол жерден окууну бүткөм. Ошол жерден технологический техникумду бүткөм, индустриалдык техникумду бүткөм. Бүткөндөн кийин кайта шаарга келип, квалификация кылып, политехти окуп бүтүргөмүн. Ошондон кийин эле эмгек жолум башталды. Андан кийин окуттум, цех иштеттик. Цехте 20 кызга орун места берип иштеткенбиз. Көп иштерди жасадык. Көп окуучуларды бүтүрдүк. Биздин окуучулар Россияда, Америкага, Европаларга кетип атышат. Сертификат берилет. Сертификат берилет, международный сертификат, диплом берилет. Биздин адистер аябай тажрыйбалуу Америкада иштеп келген адамдар. Андан соң биз окуу курсунда билим алып жаткандарды кепке тарттык. Менин атым Венера. 36 жаштамын. Бияка келгениме 3 ай болду. Мурун ушу шия тармагында иштечимин. Көп жыл иштедим. Анан ушу лекала жасаганды үйрөнөйүн деп ушул жака келдим. Менин атым Экембердиева Айпери болот.
мен конструирование, моделирование ноябрдан баштап окуп жатам. Анан дагы жайында 2023 жылда мен уже иштеп баштадым да. Анан дагы өзүм заказдарды алып, лекала жасап берем. Judayam yaxshi o'rgatadi. Judayam bu yerga kelganimda mana ko'p narsalarni o'rgandim. Men oldin ham bilardim, bu sohada ishlaganman, bilaman, ko'rganman, yasama texnolog, hammasini bilardim. No bu yerga kelib yanada bilmagan narsalarimni o'rgandim, ko'p narsalarni, gradatsiyani o'rgandim и konstruирование. Короче, qolgan все остальные bilmagan narsalarimni hammasini o'rgandim. Бул жакка мен 4-5 жыл мурун келип, ручной лекала жасаганды үйрөнгөм. Үйрөнүп, өзүм Мадинада помещение аренда кылып, лекал жасап иштеген параллельно окуганча. И турмушка чыгып кетип, кайра иштебей калып, кайра келип, бул цехте өзүм тигип иштейм. 15-16 жылдан бери өзүм иштеп, анан кайра келип, ошо лекал жасаганды билем, бүт жумуштарды билем, үйрөнгөм. Толкун эже аябай жакшы үйрөтөт, жеткиликтүү, түшүнүктүү кылып, тажабай түшүнбөгөн нерсең 10 сыйра сурасаң дагы тажабай жооп берет. Жеткиликтүү бир теманы толук түшүндүрүп, анан экинчи темага өтөбүз. Аябай жакшы жеткиликтүү үйрөнүп, мен ушул жашоомдо чоң пайдасы тийип жатат. Кыштан кийин жазга мал ушу Толкун эженин окуу жайына закройщик кесибин окуйн деп келдим. Бир ай окуп, теория түрүндө. Анан практикага чыгып кеттик. Буйруса жакшы, эми баа жигитке 70 ыраздык кылат дейт. Аракет кылып атабыз. Негизи жумуш жоопкерчиликти талап кылат. Көңүл буруп, шашпай, кылдаттык менен иштесе болчудай жакшы эле жумуш. 20 жылдан ашып калды. Şu bıçmacılık kesipte arkalap kelem. Толкун эже менен 8-9 жылдай болуп калды. Биргелешип иштейбиз. Биз жака бизге практикага жиберип турушат. Көптөгөн балдар келди. Жакшы буйрса Толкун эжеден жеттен да келип турушат. Бирок Толкун эжеден келген балдардын өзгөчөлүк бар да. Себеби бизге келгенде балдар да сразу эле айырмаланып турат, тезирээк өзгөчтүрүп кетишет.